Саламатсыңарбы, кымбаттуу 9 класстын окуучулары? Бүгүн биз силер менен Касымалжан Төшевдин Курманбек эпосу боюнча кеп кылабыз. Эсиңерде болгондой, биз мурунку сабакта Касымалжан Төшевдин бала чагы, чыгармачылыгы боюнча маалымат алганбыз. Бүгүнкү сабакта биз бул кишинин Курманбек эпосу боюнча маалымат алабыз. Балдар, эмне үчүн Курманбек эпос деген десеңер, мен эпос деген сөзгө токтолуп, ошону чечмелеп, андан кийин сабакты уланталы. Эпос, балдар, бул бабалардын эрдигин эске салып, келечек муундарды патриоттук духка тарбиялоо. Экинчиден, эпостон, балдар, биз тарыхыбызды, каада салтыбызды, үрп адатыбызды, маданиятыбызды камтыган чоң бир энциклопедия деп айтсак болот экен, балдар. Эпос сөзү бул ушундай чечмеленет. Эми, балдар, биз Касымалы Жантөшевдүн Курманбек эпосу боюнча, балдар. Курманбек деген өзү кандай эпос болду экен, ошого токтололу, балдар. Курманбек бул баатырдык эпостордун бири болот. Көпчүлүк каармандар, тарыхый адамдар сүрөттөлгөн деп биздин жазуучулар буга чейинки макала жазган сынчыларыбыз да ошондой, адабий сында ошентип берилет. Деги эле Солтоной, Эрешим, Курманбек сыяктуу эпикалык чыгармалардын баардыгы эмне дейт, балдар? Кыргыздар Калмак, Жуңгар баскынчыларына баш көтөрө баштаган тарыхый мезгилге таандык деп тарыхтан алып тактаамай айтып беришкен, балдар. Эми, балдар, силерге мен ушул Курманбек эпосу боюнча аздыр көптүр маалымат берейин, балдар, силерге. Бул кыргыздын кенже эпосторунун бири. Курманбек ары трагедиялуу болсо, ары жарык чыгармалардын бири. Эми, балдар, бекеринен бул чыгармага атактуу Реми Дор аны назиктик менен каардуулук, балалык, таза сезимдерге толгон чыгарма деп эскерип кеткен жери да бар, балдар. Эми Курманбек жанагы 9 жана 12 кылымдарда тарыхый окуя менен тагдырды баяндаган эпос, балдар. Ал учурда Орто Азияда Монгол хандыгы, Казак, Ногой элдеринин Калмак, жанагындай ошол учурдагы калмак доорлору деп аталган учурда кездешет, балдар. Ошол учурда жазылган деп айтышат, балдар. Эми карагыла эми. Бул чыгармада, балдар, Курманбекти калмак доорунда жашаган тарыхый инсан экендигин башка тарыхый булактарда дагы көп кездешет, балдар. Жана жогоруда тарыхтан алып тактааны айтпадыкпы, Эми ушуга дагы бир далил келтирейин. Түрк, Иран авторлорунун кабарларында дейт, балдар, Курманбек казак ханы Эшим менен бир доорда жашап, калмак төөлдөрүнө каршы күрөшүп турган дейт. Эми чыгармадагы элдик баатыр Курманбекти ата журт, ата мекен, эгемендүүлүгү, азаттыгы үчүн аң сезимдүүлүк, жанагы өлүмгө жалтанбай барган эрдиги азыркы кыргыз коомунда да өзүнүн маани маңызын жоготпой, эл оозунда айтылып келген чыгармалардын катарына кирет, балдар. Эми бул Курманбек эпосунун 3 варианты бар. Биринчи варианты Кай Мифтаков деген окумуштуу 1923-жылы Молдобасан Мусманкуловдон жазып алган дейт. Көлөмү 2500 ыр саптан турат дейт. Ал эми экинчи эпостун варианты, балдар, 1933-жылы Калык Акиев жазып тапшырган дейт. Көлөмү 5500 сап дейт. Көрүп атасыңарбы? Бир аз жогорулап атат. Эми үчүнчү варианты, балдар, 1958-жылы Тажикстанда Жергетал районунда, балдар, жашаган Каландаровдон жазылып алган дейт. Бул ошол жакта бир окумуштуу же болбосо жана элдик ооздеги чыгармачылыкты сактаган адамдардын бири болсо керек. Ал көлөмү боюнча ал 360 гана сап болгон, балдар. Эми, балдар, бул киши неме боюнча, чыгарма боюнча, балдар, улуттун жүзү болгон акындар ооз анган дастан дейт, балдар. Себеби буга көпчүлүк дастанчылар биздин ошо Курманбек эпосубузду болсо Манас эпосундай эле кыска болгондуктан кенен жана көп айтылып келген. Эми дагы бир нерсеге толук мындай маалымат бере кетсек болот. Себеби бул жерде өзүңөр байкагандай эмне болуп атат, балдар? Тарыхый эпос жана дастандар боюнча элдик ооздеги чыгармачылыгыбызда кенен айтылып, варианттуулукка ээ болгондугунда дагы өзүнүн өзгөчөлүгүн камтып турат, балдар. Эми бул кишинин, балдар, өзүңөр билгендей, кыйын күндөрдө да таштап кетпеген, өлгөндө ошол ыйлата турган керезин таштаган. Бул ким эле? Курманбектин досу Аккан боюнча болот. Эми Аккан, балдар, достуктун жаркын мисалы катары чыгармада чагылдырылат. Курманбек менен Аккан Манас менен Алмамбеттин достугун эске салабыз, балдар. Себеби Манас менен Алмамбет кандай дос болсо, бул чыгармада дагы, Курманбек эпосунда дагы Курманбек менен Аккан ушунчалык дос экенин, ошол учурда эле согуштарга бирге баргандыгын, бир
коомду жеңип алышкандарын ошол учурдагы жана башка. Эми карагыла. Бул эки инсандын достугу кийинки эле балдар 9-12 кылымдардагы эки тарапты, эки элди байланыштырган акыреттик мамилелердин белгиси катары болгон жана ушундай бир чоң деңгээлди баалоого болот балдар. Карагыла, бул жерде муну Курманбек десек, муну Аккан ушундай экөө жакын дос болушкан балдар. Эми бул кишилерге акырында Курманбек эмне болуп атат балдар? Бирок ушундай баатыр болсо да, ушунчалык мыкты жигит болсо дагы, элин жерин коргоп жүрсө дагы эмне болуп атат балдар? Атасы жанагы атын бербей койгондугу үчүн согушта ошол аты жоктугунан, баягы адамдын канаты дейт эмеспи балдар, аты жок, өзүнүн жаман атын минип аңгелден секирем дегенде баягы атынын күчү жетпей, себеби ал жерде да Курманбек дагы жөнөкөй киши болгон эмес, ал алып киши болгон. Алып киши дегенибиз бул абдан чоң киши болгон. Ошол кишини жанагы найзасын көтөрүп барып эр сайышта дейбиз го, ошондойдо жеңилип Курманбек ошол жерден жарат алып каза болуп атат балдар. Бул жерде атасы болсо татардын кызын аласың деп бербей койгондугунан улам ушундай учурга келип атат. Эми балдар, ошол жерде Курманбек өзүнүн эскерүүсү да бар экен балдар. Атам какпаш ат бербей калдым кара талаага. Менден салам айта бар, каралдым жалгыз балага. Сенин таза жаныңа жарадар жаным садага деп Аккан досуна өзүнүн ишеничтигин айтып атат балдар. Карагылачы, достуктун дагы бир белгиси, дагы бир үлгүсү десек дагы болот. Эми кара, кызыл жорго тайыңды мине турган алым жок дейт. Кызыл кымкап шайыңды киерге бүтүн далым жок дейт балдар. Бул деген баягы согуштан жеңилип жатып жана досуна мындайча айтканда айткан арманы десек да болот балдар. Эми карагыла, буга дагы кошумча маалымат бере кетсек балдар, жарым миң жылдыкты карткан Курманбек эпосу балдар, 2002 жылы Курманбек баатырдын 500 жылдыгы белгиленет балдар. Бул Жалал-Абад шаарына кире беришинде Курманбек кылымдар мурасы аталган эстелик комплекс дарбаза курулган. Жалал-Абад областына кире турган болсоңор, ошол жердеги кирип бараткан арка же болбосо чынар дарак деп дагы атап коюшат, же болбосо арка бизче жалпак тил менен айтканда ошо дарбаза курулган дейт. Эми материалга анын жанагы укмуштуудай бир немеси менен, ыкмалар менен чоң кылып, жана бакырайтып, сонун кылып коюшкан балдар. Эми бул эмгекти, ошо кире бериштеги эмгекти Орунбай Ахмедов деген киши ошол жерге чегип жасап, ошол жерде койгон экен балдар. Эми биз силер менен бул жерден эмнени ала турган болсок, эмнени ала алабыз дей турган болсок, акыреттик достукту, ошол эле мезгилде жанагы баатырдын, кыргыздын уулдарынын чоңоюусунда кандай тарбия болгон, кандай маданият болгон элде, баатырдык боюнча кандай баатыр болуш керек, эл жерин коргоп, баягы эл жерине жоо келсе жан аяган жигитпи деп атпайбы, жанын аябай ошол согушуп эл үчүн жанын берген баатырдык эпостордун бири болуп калып жатат балдар. Эми карагыла, Аккандын достугу, ошол эле учурда досун ошо өлүмгө барган жатса дагы Аккан досун сатпастан эмне кылып атат балдар? Досун куткарып аракет кылып атат. Бирок айла жок, Курманбек каза болуп, андан кийин Аккан досу келип ошол Курманбектин атасын жанагы өзүнүн чоң атына, күлүк атына эмне кылып атат? Тескери мингизип дейт балдар. Куйругуна тикенди байлап, анан кийин иттерге кубалатып ийип атат дейт. Иттерге кубалатканда баягы тикен жерге тийип атка чабылып атып, ат катуу чуркап, үркүп, ошол жерден баягы кишини тебелеп, тепсеп өлтүрөт. Дал ошондой кылып Курманбек дагы эпосто болсо баатыр бойдон гана жан берди дагы, ал эми болсо Аккан досу бул чыныгы достукту, кыйын күндө таштап кетпеген чыныгы достуктун символу катары чыгармада калды балдар. Эми силерге бүгүн Касымалы Жөнтөштүн Курманбек романы боюнча, эпосу боюнча кыскача гана айтып бердим бул эпос боюнча. Бул албетте кенже эпостардын бири болот, себеби мен китептеги нерселерди айткан жокмун, китепте жок нерселерди айтканга аракет кылдым.
Себеби силер Курманбек апасын окуганда ушундай кызыгуу менен окугула деп. Анан мен силерге үйгө тапшырма берем балдар. Үйгө тапшырма бул Курманбек апасын окуп чыгып түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер балдар. Видео аркылуу Курманбек апасы ушундай экен, ушундай кыскача балдар 1-2 минут алып гана видео тартышыңар керек балдар. Анан эскертүү балдар, мурункудай тапшырманы saat 8'ge чейин гана жөнөтөсүңөр, атыңарды, классыңарды жазып койсуңар балдар. Эгерде суроолор болсо WhatsApp'тан жеке баракчага жазсаңар болот. Буюрса мектебибиз ачылып калса дагы бул темага дагы токтолуп, бышыктап дагы кошумчаларды киргизебиз балдар. Анда эмесе күнүңөр көңүлдүү өтсүн. Сабактарыңарга ийгилик каалайм балдар. Өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла. Албетте андан кийин анан сабактарды, тапшырмаларды аткарып билим алууга убактыңарды жумшагыла. Күнүңөр көңүлдүү улансын.